Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуулары уланууда. Бүгүн облус башчысы Сокулук районуна караштуу Кайназаров айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушту. Сиздерге үйүнүм жетер бекенби деп келдим. Анткени мурун деле акимге деле айткам, айыл өкмөтүнө деле айткам, ушул айылыбыз мен Сейталиева Гүлжамалмын, ошо Чаткөлдүн жергиликтүү тургунумун. Ушу айылыбызда ортосунда дренаж бар. Дренажды деген камыш каптап тиги тети поляда эле болуп калды да, крысалар толду. Өмүрү тазаланган жок ба совет учуру да тазалантырчу 3-4 жылда бери. Азыр тазаланган жок, урап атат. Кичинекей дренаж бир ковшик менен тазалатырган дренаж азыр деген жар болуп калды. Суубуз кетпейт. Жамгыр катуу жааса калкып сыртка чыгат. Септигибизден суу кетпейт. Подвалыбызга көгөрүп суу толот. Ошону караштырып берсеңер, анткени мурики биз деген дотацияда отурган үчүн эме жок болуп атат го, ошого жардам берсеңер. Анан Чаткөлдүн айылынын ичиндеги жолдор шумдук, машина эмес, жөө да баса албайбыз. Тротуарлар жок. Бала бакыралар мектепке жол менен барат. Кокустан коюп кетсем эмне болот? Ким күнөөлүү? Шофер күнөөлүү болот. Ошону да караштырып берсеңер, аябай суранам мен сизден. Жакшы, рахмат Гүлжамал эже. Эме дренаж боюнча азыр ошо дренаждардын баардыгы тең өзгөчө кырдаал министрлигине өткөн. Силер билесиңер бул дренаждар боюнча. Үй менен жер үлүш маселеси. Мен 8 айдан бери сотто жүрөм. 5-чи сот болду. Госрегистрдин жерим да жок, үлүшүм да жок. Ошондой эме маалымат болуп атат да, ошон үчүн сот чече албай жатат. Жыйынга облустук мекеме ишкана, укук коргоо органдарынын жетекчилери жана район тургундары катышты. Жолугушууда жергиликтүүлөр тарабынан бир катар маанилүү маселелер көтөрүлдү. Атап айтканда, негизинен жер тилкеси, турак жай, ички жолдорду асфальттоо, суу катуу жана башка социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. Эски жолду билесиздер, Чаткөлгө барып чыга турган. Ошону дагы бир улап, бүтүрүп жасап берсе, элдин каттамы абдан жеңилдейт эле. Экинчи суранычыбыз, бул сураныч Панфилов айылынын эли, эми кичинекей айыл болгондуктан мектеп курганга баланын саны жетпейт, национальныйга катташат. Бала бакчадагы билбейм курулбайбы, бир жеңил спорт комплекстин курулушун суранышат. Футбольный площадкабы, жеңил бир жакшы бир. Себеби эч бир адамдар, жаштар топтолуп бир мечиттен башка бир дагы бир ушундай бир коомдук бир жайыбыз жок. Үчүнчү чоң эле элдин маселеси бул Сокулук центрден Калелина көчөдөн Арал, Национальный Панфилов айылына бурулган көчө бар. Ошол жерде остановка жок. Урматтуу губернатор Эркинбек мырза байке, ошого жакшы көңүл бурушуңузду суранам. Себеби ошол жерде көп адамдар жамгырда, карда, ошол жерде чоң бир эки тал бар, ошонун түбүнө корголоп турушат. Эми чоңдор мейли, кичинекей айылдан Сокулукка, мектепке окуган балдарыбыз дагы ошол жерде турат да. Ошол жерге бир жакшы бир остановка куруп беришиңиздерди суранабыз. Биздин айылыбыздын башында 50-60 жаңы конуштар бар. Дыйкандар ошол документтери жок, кредит ала албай жатат. Ошо документация боюнча ошол Сокул районунун башчыларына кайрылып, ушул документти ылдамдаса бир талай дыйкандарыбыз иш кыла турган. Ал боюнча экинчиси, ошол жерге трансформатор жетпейт. Мына айыл өкмөтү эле билет. Биздин эски трансформатор тиякта бар дейт. Ошону алып коюп берсе, жогору жактагы элибиз эмес менен свет менен кабыл болот эле. Дагы бир вопросубуз, суу боюнча сиз жакшы билесиз, суу бар, бирок улам көчө-көчө кыдырып турат. Азыр биринчи көчөдө бир капля суу жок. Биринчи көчөдө улам которуп отуруп, суунун давлениясы аз. Кичине поликлиникадан өтүп коеюн деп өзүм башымдан өткөрдүм, абдан кыйналдым. Барсак, аякта Шопоковго бар дейт, Шопоковго барсак, экинчи поликлиникага бар дейт. Врач жок десек, врачың биз жөнөткөнбүз, врач болуш керек. Мен айттым, мен 75-ке кирип, силерге жалган айтып келем, бизде врач жок, карагыла деп анан каранып,
ошентип саламатчылыгымды кичине неме кылып бардым. Бизде жаш балдар бар, түндө балдардын ооруп калышы бар, башка ушуга окшогон проблема. Шуга бизге мүмкүн болсо Эркинбек азыр ушу жыйында ушу бизге барышынча бир врачты дайындасаңыздар. Биздин эл абдан ошо саламатчылык жактан ушул жактан кыйналып атат. Экинчи маселе мына транспорт маселеси. Биз райондон үзүлүп калдык. Транспорт жок, маршрутка жок. Таксилер бар, мейли таксилер каттап турат, таксилер болгондо болот, болбогондо жок. Ошого ушу кандай кылып ойлоштуруп, пландаштырып, мына Панфилипти кошобу, башка жакты кошобу кошуп туруп, ушу бир жакшы стабильный эртең менен саат 6-нан кечкурунку саат 6-га чейин бир маршрутка коюп берсеңиздер. Жарандар тарабынан айтылып жаткан бул арыз даттанууларын уккан облус жетекчиси аларды ыкчам жана натыйжалуу чечүү боюнча тиешелүү тапшырмаларды койду. Райондук деңгээлде чечиле тургандарга райондун мына акими турат, буларга тапшырма бердик, анын баары ордунда аткарылат. Ал эми жана эң орчундуу көйгөйлүү маселелер министрлер кабинетинде чечиле турган маселелердин баарын тең биз жеткиребиз. Бул боюнча өзүбүздүн сунушубузду айтабыз жана анын чечиле турган жолдоруна биз дагы салым кошуп жардам беребиз. Анан эми урматтуу Кайназаров айыл өкмөтүнүн тургундары жалпысынан эми Кудай буйруса жакшы иштер жүрүп атат, дагы иштер жүрөт. Өзүңөр белгилегендей, анан бул жерде Кадыркул байкебиз дагы бир чоң маселени көтөрүп сунушун айтты. Аны да эске алалы. Анан эми жалпысынан Кудай буйруса баардык иштер алдыга жылат. Белгилей кетсек, жерлердеги калкты кыйнаган көйгөйлөрдү ыкчам чечүү жана эл менен түз байланышты камсыз кылуу максатында президент Садыр Жапаров облус башчыларына жаңы талаптарды койгон. Ага ылайык май айынан баштап облус башчылары, район акимдери, шаар мэрлери баардык жергиликтүү тармак башчылары менен биргеликте айыл өкмөттөрдү кыдырып, элдин көйгөйлөрүн жеринен угуп башташкан. Анда тургундар тарабынан көтөрүлгөн маселелердин 80%га жакыны жер тилкелерин трансформациялоо, жайыт жана үлүш жерлерди туура эмес пайдалануу сыяктуу жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр байма-бай айтылууда. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион Чүй облусу.